профсоюздар боюнча маселе көтөрүлдү. Бул профсоюздар Кыргызстанда 72 объектini сатып берген. Азыр күндө биздин ата-бабаларыбыздан келген имараттарды саткан профсоюздарда 29 адам ошону монополия кылып алып туруп, мамлекетте уурлук кылып атышат. Бир өкүлү президент аппаратта, бир өкүлү ген прокуратурада биз эмне кылышыбызды билбей калдык деген кайрылуулар келди. Мен суранат элем. Азыр улуттук коопсуздук кызматы ушундай багытта катуу иштер жүргүзүп атат. Ушул маселеде дагы текшерүү жүргүзүп берсе. Себеби дегенде биз бүгүнкү күндө мына жайкы каникулдарда профсоюздар бирин да кабыл албайт. Биздин эмгектенген ата-энелерибиз, жалпы эл журтубуз ушулар сатып бүткөндүн азабын көрүп атышат. Булар болсо Швейцарияга уже катар-катар үйлөрдү салып алышыптыр. Булардын ошол коргоочулары ким маселени көтөрсө Куда сөөгүнө чейин келип, жээн тагаларынан бери айттырып маселени жаптырып коюп атат. Президентибиздин алдыгына кирген тизме Жогорку кеңешке кайра кайткы чейин 3 список жок болуп кетип атат. Шотный палата текшерип чыккан. 72 объект деген эмне деген нерсе, урматтуу депутаттар? Бул биздин ата-бабаларыбыздан келаткан мүлүктөрдү сатып атат. Мына биздин ырыскыны, келечек муундун ырыскысын биздин мамлекетти ким тоноп атат? Кимдин күчү жетет буларга? Бүт положенияны өздөрү өзгөртүп алып туруп, биз 6-созутта дагы мыйзам өзгөрткөндө булар арка кайтартып берген. Биз чыныгы мафия менен, чыныгы элдин ырыскысын урдап аткандар менен күрөшөбүз деп шайланып келген болсок, ушундай иштерди кылайлы. Ушулар саткан 70 объектин элге кайтартырганга бел байлап турайлы.